күн, нур, жылуу, тынчтык дейбиз. 2 күн мурун күндөн аябай чоң энергия кетти. Күндү жылдыз катарыбы же планета катары кабыл алабызбы? Бул өтө маанилүү деле эмес. Анткени эң негизги нерсе күндө черная дыра деген нерсе пайда болду. Бул маалыматты берип аткандар аябай коркунучтуу сезим менен болуп атышат, бирок ооба нур энергия кетти. Бул энергия жерге жеткенден кийин кандай болушу мүмкүн? Баш оорумай болушу мүмкүн давление көтөрүлөт, мүмкүн баш айланат, мүмкүн суставдар ооруйт, мүмкүн инфаркт, инсульт болушу мүмкүн. Бирок андан коркпош керек, анткени бул толкун дей берейин, бул толкун жерге жетип адамзатты ойготууга чоң толкун болуп атат. Мындан коркуу сезим болбош керек. Анткени бул толкунду кабыл алгандан кийин көп адамдар баягы жетишпеген энергия дей берейин, анткени жыштык деп кыргыз тилинде айтканда кичине туура эмес болуп калып атат. Бирок ошол термелүүнү күчөйтүү, частота, физический величина катары, физический термин катары жогорулатуу, ошол нерсе бүт адамзатка ойгонгонго толкун болуп атат. Ошол нерсени туура кабыл алсак, мына 20-марттан баштап бул процесстер күчөп баштады. Ойготуу процесстер. Бул эң негизи билим эмес, илим. Илим баягы именно илим менен билим келет да. Ошол жарыктык нерсе. Анан коркунуч болгондон кийин, күн жарылгандан кийин, элдин баары өлүп калат, каза болуп калат, жок болот, көп адамдар кетет, болгон 20% эле калат деген нерсеге баягы адамдын үмүтү өчпөйт экен. Ошол адам ошол 20%-тын ичинде бар боломбу же бар болбойму деген суроолор пайда болот экен. Ошол суроолорду бербестен жөн гана жашоо, тынч, коркунуч жок. Мына жаз келди, гүлдөр гүлдөп атат, бактар жалбырактарын ачып баштады, жашоо уланып атат. Демек жаз келгенден кийин нур чачылыш керек. Нур чачылгандан кийин адам да ойгонуш керек. Ошол максат менен, ошол тилек менен биз алга жылып баратабыз. Эч нерседен коркпой, баарына ыраазы болуп, анткени ооба денем кичине иштебей атат, ооба буттарым баспай атат, ооба башым ооруп атат. Рахмат. Эми рахмат деген сөзгө кичине байлап атам, анткени ыраазы болуш керек. Ыраазымын. Мына ушул күндү көрдүм, мына күн тийип атат, мына жакшыбы жаманбы эшиктин алдына чыгып атам, адамдар менен жолугушуп атам, жакшы сөздөр болуп атат, күлүп жайнап, жанымда балдарым чуркап атат, неберелерим бар. Дүкөндөн барып азыктарды алып келип, ошол тамак жасап, ошол тамакты ичкенге дагы күнүм бар экен. Ошонун баарына ыраазымын деп эле ошо ыраазычылык менен адамдын жашоосу улана берет. Эч нерседен коркпой, эч нерсеге тартынбай, эч нерседен өзүңө ишенбестик жаратпай, кайра өзүңдүн күчүңө ишенип, өзүңдүн ишиңе жол алып, ошо алга жыла бериш керек. Азыр артка карамай жок. Астык эле. Ооба, артыңда тарынычтар болду. Ооба, артыңда оорулар болду. Оор, уу деген нерседен
биз алыспыз азыр. Канчалык ушу оюбузду түздөп астыга жылсак, жашообуз улана берет. Рахмат, ийгилик, таазим, ыраазымын.